Адамзаттын калыптануусунда аталардын салымы 20% болсо, энелердин салымы 80% болот экен. Демек, генофондду оңдоо жана дени сак өлкө куруу үчүн сөзсүз түрдө энелерге кам көрүш керек, аларды аярлаш керек деген пикирди коомчулукка жайылтып келген коомдук ишмердин бири Гулсана Абытова бүгүн биздин ШТРИХ көрсөтүүсүнүн коногу. Саламатсызбы? Программабызга кош келипсиз. Рахмат. Эрте никенин зыяндыгы тууралуу дагы сабактарды өтүп келатпайсыздарбы? Ошонун натыйжасы кандай болуп атат деп сурагым келет. Жакшы суроо болду. 2018-жылдын август айынан баштап биз Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы диний иштер боюнча мамлекеттик комиссия менен биргеликте, муфтият менен биргеликте 20 имамдарды жана атынча эжекелерди тандап алганбыз. Аларды топтоп эрте никелешүүнүн алдын алуу боюнча окутуп, атайын аларга китеп чыгарып, кантип иштеш керек, жаштар менен кантип иштөө керек, аялдар менен кантип иштөө керек, эркектер менен кантип иштөө керек, өзүнүн усулдарын, өзүнүн методдорун жазып, аларды үйрөткөн соң, алар жер-жерлерге кайтышкан, аймактарга бардыгы 7 областтан, 2 шаардан келишкен, Ош, Бишкек шаарларынан. Анан алар кайтып, өздөрүнүн жер-жерлеринде, жашаган жеринде, иштеген жеринде түшүндүрүү иштерди жүргүзүшкөн. Эгерде мисалы атап кетсек, имамдарыбыз жума намаздарда аталарга, жигиттерибизге, инилерге, агаларга жума хутбасында эрте никелешүүнүн кесепеттери жөнүндө аябай кеңири маалымат беришкен. Жаңы чыккан 2016-жылдын 17 ноябрында чыккан кылмыш жаза кодексине, үй-бүлө жаза кодексине киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө дагы кеңири маалыматтарды беришкен. Медеражы Сагынбаев Талас облустук казысынын орун басары эрте никенин зыяндуулугун мечит медреселерде түшүндүрүү жакшы натыйжасын берип, акыркы 2 жылда облус боюнча бир дагы факты катталган жок деп билдирет. Көбүнчө жума намазда аталар келет, энелер келет. Ошолорго туура түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк, бул мыйзамды баягы кабыл алууда бизге дагы диний кызматкерлерге дагы ата энелердин ортосунда бир ынтымак, биримдик болот экен. Эгерде бул мыйзам менен ата эне тааныш болбосо, анда диний кызматкерди алар кысым кылат экен. Сен имамсың, милдеттүүсүң, мунун жоопкерчилигин биз өзүбүздүн мойнубузга алабыз. 18 жашка чыга элек кызын нике кыюуга мажбурлайт. Өспүрүм кыздарды турмушка берүү көбүнчө диний ишенимге таянгандар арасында кездешет. Мыйзамда 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат деп айтылгандыгына карабай, көмүскө нике окуткан жарандар өлкөнүн түштүк аймагында дагы да басымдуу дешет. 2018-жылы анда факты катталган жок да. Мен өзүмө бир 2 жолу келди, жарандар кайрылышып ушундай жаш 18-ге жете элек экен. Анан ошол себептен уруксат берүүңүздү суранабыз деп келди. Анан мен айттым, жок, канча кызыңарга ошол кызыбызды турмушка узатышыбыз керек эле. Карасам, кызына 1 ай бар экен, 18-ге толгонгочу. Эмне себептен мындай шашылыш болду десем, ошол тиги кайнатасы ушундай ооруп атат, ушу бербесек болбойт деген мааниде келиптир да. Бирок мыйзам экен. Мен айттым, ал бешенеси, ошондуктан 1 ай болсо күтүп тургула, ал Алладан. Аялдар тынчтык фонду муфтият менен биргеликте өткөн жылдын август айында 7 дубандын дин өкүлдөрүн атайын окуудан өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жер-жерлерде активдүү өткөргөн. Эми жыйынтыктоодо. 18 жашка жашы толбой турмушка чыкса, жанагы ЗАГС ала албай, кийин балдарына пособие дагы ала албаган учурлар да болду. Ден соолугу дагы начар болуп калган учурлар болду. Турмушка чыккандан кийин ооруп аттым дегендер болду. Негизинде бизге атайын ушул эрте никеге туруп, үй бүлөсү бузулууга дагы барган ушундай 3 үй бүлөнүн катышуусу боюнча атайын репортаж видео даярдалган болгон. Ошо даяр видео менен биз дагы кыздарга көрсөтүп аттык. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, 10-14 жашка чейинки аралыкта төрөгөн кыздар жылына 1 миллион, 15-тен 19 жаш аралыгында төрөгөндөр 16 миллионго жетет. Алардын көпчүлүгү ара төрөлүп, адам өмүрүн алган учурлар дагы кездешет. 2017-жылдагы маалыматка ылайык, эрте төрөт боюнча Кыргызстан Евразия боюнча 5-орунда турган. 2018-жылдагы статистика азырынча жарыялана элек.
имамдарды окутуп бир курстан өткөрбөдүңүздөрбү? Ошондо кандайдыр психологиялык жактан колдоо көрсөтүү багытындагы окуу болду окшойт бул. Дагы кандай мындай тармак боюнча окуулардан өтүштү алар? Биз окутуу жүргүзгөндө имамдарга биринчи иретте Ички иштер министрлигинин 10-бөлүмүнүн кызматкерлерин чакырып, ушул мыйзам биринчи мыйзамда кандай каралган, мыйзамда 18 жаштан кийин гана турмуш курууга уруксат берилгени, жүйөлүү себептерден улам 17 жашка чейин төмөндөтсө болот деген ченемдер бар. Эгерде эрте нике болуп калса ким жооп берет деген ченемдерди баягы юристтер, Ички иштер министрлигинин кызматкерлери түшүндүрсө, ал эми шариатта кандай, ислам принциптеринде кандай деген, мисалы балагатка качан жетет, кайсыл мезгилде ислам принциптери, шариаттары боюнча турмушка даяр жигит, кыз бала дегенди муфтияттан атайын муфтийдин орун басары Замир Караракиев өзү тиешелүү хадистерди, тиешелүү адистерди келтирүү менен биргеликте ушул эки жаатты тең элге жеткиргиле деп ушундай окутуу жүргүзүлдү. Ошондой эле кандай усул менен жүргүзөт, тренинг өтөбү, мисалы тренингде кандай жүрүш, тренингде кантип баштайт, жолугушууну кантип баштайт, собрание, форум театрда кандай өткөрөт деген усулдар, техникаларын үйрөттүк. Жана айтып атпайсызбы, мыйзамдар жана диний айтканда диний ишенимдер да. Мына ошол жерде мындай карама каршылык буга чейин көп эле жолу айтылып келген. Диний ишенимде 16 жаштан балакат же болбосо 14 жаштан өдө деп, жанан бул мыйзамга 18 жашка чейинки мындай ким тараптан компромисс кетти дегендей. Мисалы балагатка 9 жаштан кыздар, 12 жаштан балдар деп белгиленген шариатта, бирок аларды алымдар айтканына караганда алар уже баягындай парыздарды аткарууга, милдеттерди аткарууга мойнуна жүктөлөт экен. Бирок 9-12 жашта турмуш курууга болот деген эч бир хадисте, эч бир аяттарда жок экен да. Ошентип анан ар бир момун мусулман жашаган мамлекетин сыйлап, жашаган мамлекеттин мыйзамдарын сыйлоо менен, баш ийүү менен мамиле жасоо дагы хадистер бар экен. Аны дагы атайын токтоп айтып кетишти. Ал эми биз Кыргызстандын жараны болгондуктан, Кыргызстандын мыйзамында 18 жаштан кийин гана уруксат берилгендигине байланыштуу имамдарда ушул мыйзамга баш ийип, мамлекеттүүлүктү сыйлап, мамлекетти сыйлап, ушул законду ишке ашырылышына чоң салым арттырып атышат да, чоң салым кошуп атышат. Өз кезегинде айта кетпесек болбос, дал ушул имамдардын баягы айткан даваттары же болбосо окуу курстары бул коомчулукка терең мындай сиңип, жакшы алынып кетти десек да болот. Акыркы мезгилдерде бир аз статистикада азайды окшойт. Эң мазмундуусу бул закон кабыл алынгандан кийин эрте никелердин саны бир аз төмөндөй түштү. Бирок башка экинчи коркунучтуу жагы эрте никелердин баягы болушу, көйгөйү көмүскө түргө айланып кетти да, бекинүү түргө. Мисалы баягы никени дагы аз официалдуу имамдар окубай койгон. Себеп дегенде муфтияттан тиешелүү 410 приказ чыккан, токтом чыккан. Ал токтомдо өздөрүнө караштуу баягы ыйгарым укуктуу официалдуу имамдарына тыюу салынган. Эгер кыз бала 18-ге чыкмай сайын нике кыюуга тыюу салынган. Күбөлүгүн көрүп туруп анан нике окууга деген күбөлүгүн, ЗАГСтын күбөлүгүн эмес, жок дегенде ошол паспорттун көрүп туруп, паспорттун копиясын баягы журналына тиркеп никелерди окуп атышат. Бирок тилекке каршы бизде айылдарда, жерлерде баягы динге жакын, Куранды жакшы билген, хадистерди жакшы билген байкелерибиз, агаларыбыз бар экен. Ошол туугандарыбыз болот экен, кошуна колоңдорубуз, айылдаштарыбыз болот экен дагы. Анан чакырса, анан ошондой жолго окуп коюп, баягы эрте никелешүүгө мындай жол ачып коюп атышат да. Кантсе да бул маселе эми мындай толугу менен жок болуп кете элек биздин коомдо. Болуп кете элек. Мындан ары да улантабыз деген пландарыбыз бар, буюрса. Эми мен сизге жөн гана кыз катары, анан сиз өзүңүз аял катары суроо бергим келип турат да. Негизи кыз бала жана сиз айтып өтпөдүңүзбү, материалдык, моралдык жана физиономиялык жактан да жетилиш керек депчи. Деги биздин коомдогу генофондко ылайык кыздар канча жашында мындай турмушка даяр болуп жетилип атат?
эгерде мындай көпчүлүк өлкөлөрдү карап көрсөк, өзүбүздүн Кыргызстандын климатын, жер кыртышын, мисалы бизде йод жетишпейт, ошонун баардыгын карап көрүп, врачтардын сунуштарын, биз врачтар, медиктер менен аябай көп иштейбиз. Кыз бала 20-21 жашында турмушка чыгып, кош бойлуу болууга жана эне болууга даяр болот экен организмичи. Мисалы бизде Кыргызстанда йод жетишпейт, кош бойлуу болуп, толук кандуу бала төрөйм деген аял 6 ай мурун йод бар дары-дармектерди ичип, өзүнүн организмин даярдоору керек. Бирок мен ойлойм, бизде дагы окуган дагы билимдүү да аялдар даярданбайт. Ал эми жаш келиндерди эселек кыздарды айтпай эле коеюн, алар билбесе деле керек. Ошондуктан улуттук генофонд күчтүү, өтө баягы улуттун жакшы сапаттары калыптануу жана сактоо максатында ошо кыздарды 18-20-21 жашта турмушка чыгарып берсек жакшы болмок. Бул жерде баягы коомдук генофондду же болбосо улуттук генофондду сактап калуу дагы маселеси мындай курч эмеспи? Ошондо мисалга эгер кыздарды 20-21 жаштан деп атпайсызбы, эгер алар 30-31ге чейин чыгып кете турган болсочу, анда бир организм дагы бышыкталабы же тескерисинче эмесин береби, зыянын береби? Мына дарыгерлердин айтуусуна караганда өзү аял киши 30 жашка чейин төрөп алыш керек да. Бирок баягы эң алгачкы кош бойлуулугу ошол 18ден 21 жашка чейинки болгондугу оң да. Андан эрте болуп калса, баланын салмагы дагы 2,5 килограммга чейин, бою да 51 сантиметрден кыска болуп, чакан толук кандуу эмес, ден соолугу күн айына жетпеген балдар төрөлгөндөрдүн саны арбын да. Ошондой эле эрте никеге туруп, эрте төрөгөн кыз келиндердин арасында энелердин өлүмү, төрөт учурундагы өлүмү дагы 2 эсе жогору. 15 жаштан 19 жашка чейинки кыздардын айтсак болот, мына ошол баягы эрте төрөт кайсыл бир аймакта, биз Кыргызстандын ичиндеги кайсыл аймакта көптүк кылат дегеле, эмнеден улам ушул маселе жаралып атыптыр да, дагы деле эмнетин токтобой атат. Эрте никелер эми көбүнчө бизде түштүк жергесинде көп кездешет. Эгерде атап кетсек, Ош областында, Араван району, Кара Суу, өзгө Нокат райондорунда көп кездешет. Жалабатты алсак, Жалабатта Сузак менен Базаркон районунда аябай көп кездешет. Эми бул эрте никелешүүгө аябай себептер көп. Биринчиден ата-энелердин туура эмес түшүнгөндүгү, түшүнбөстүгү, алар кыздын организми жөнүндө маалыматка ээ эместиги, кызынын өзүнүн үйүндө ашыкчы адам катары сезгендиги жана ата-энелик милдетти мойнунан эртерээк алып туруп эле ошо күйөө баланын мойнуна илип, күйөө баланын ата-энесинин мойнуна илип коюуга аябай шашышат да. Ошондой эле дагы келечектеги кыздын ден соолугун, келечектеги ошо үй бүлө, жаш үй бүлөнүн уланып кетишине, жаш үй бүлөнүн бактылуу болуп кетишин ойлонбой эле элдер эмне дейт, көчөдөгүлөр эмне дейт, коңшулар эмне дейт, кызы отуруп калды, кара дал болуп калды деген сөздөн аябай коркушуп, эгерде 9-классты бүтүп эле эшигин каккылап жуучулар келе берсе, куда түшүп келген адамдарга беришет да. Айтышат эмеспи, баягы кызды сураганга бер дешип эле. Бул аймактарда да окутуу курстары мындан да күчөп атса керек. Же мындай токтодубу сиздердин? Маалыматтык жараянды биз аткарганыбыз менен, мисалы, эки натыйжасы бар да. Мисалы, имам Аль-Бухари Алай мечитинин имам хатиби Мурзакул Кары Осмонов Сулаймантоо мечитинде атайын эркек балдар үчүн жана кыздар үчүн үй бүлөгө даярдоо курстарын ачты. Үй бүлө деген эмне? Үй бүлөнү кандай максатта куруш керек? Аял киши качан даяр болот? Эркек киши качан даяр болот? Апа менен атанын ролу үй бүлөдө кандай деген маселелерди көтөрүү максатында. Ошондой эле экинчи дагы жетишкендигибиз Иман Бакыт коомдук фонду деген бар Ош шаарында. Талантбек Алмаматов, Жамиля Жапашева деген диний лидерлер өздөрүнүн иштеген айылдарда, коомчулукта ушул үй бүлөгө даярдоо курстарын башташты. Ал үй бүлөгө даярдоо курстары ошол эле эрте никелешүүнүн алдын алууга багытталган. Үй бүлө институтун чыңалткан, ажырашуулардын санын азайтууга, ажырашуулардын санын алдын алууга багытталган иш-чараларда. Буну менен токтоп кетпейт. Маалыматтык жараян ооба аяктады. Бирок биз ошол нерсени мындан ары дагы улантууга даярбыз. Диний лидерлер бүгүн дагы өздөрү тастыктап кетишти. Алар мындан ары дагы улантабыз. Бул биздин инсандык милдетибиз, парзыбыз деп белгилеп кетишти.
Жакшы. Өз кезегинде сиздерге дагы ушу улуттук генофондду сактап калууга кошкон салымыңыздар үчүн ыраазычылык билдирели дагы. Анан жалпы эле мына айалдар тынчтык банкы коомдук фонду бар эмеспи? Бул кандай жаатта иш алып барат? Дагы кайсы тармактарда аялдарды коргоп мындай колдойсуздар деп биздин фондубуздун аталышы аялдар тынчтык банкы коомдук фонду. Дайым эле сурай беришет, эмне үчүн аялдар тынчтык банкы? Бул аялдардын тынчтыкка багытталган идеяларынын жана демилгелеринин банкы. Мындай топтому да, ошол демилгелерди, ойлорду, идеяларды ишке ашырсак, иш аракеттерге өтсөк, биз ошол тынчтыкка, стабилдүүлүккө жетишебиз деген ой менен ачканбыз. Аялдардын коомдук ордун көтөрүү үчүн аны карагы. Учурда канча мындай мүчөңүздөр бар? Бизде азыр биздин коомдук фонддо 5-6 кызматкерлерибиз бар. Бирок Ош жана Жалал Абад областтарында 160дан ашуун 200гө жакын аялдарыбыз бар. Себеп дегенде буга чейин биз баягы 2010-жылдын конфликтинде катышып, психологиялык, юридикалык, медициналык жардам берген аялдардан куралган фонд. Биз ошол мезгилдеги өзүбүздүн тажрыйбабызды, өзүбүздүн баягы опытыбызды, билимибизди жоготуп койбойлу, мындан ары да тынчтыкка, стабилдүүлүккө үндөйлү деп ушул фондду түзгөнбүз. Биздин негизги максатыбыз кыз келиндердин укуктарын коргоо, аларга жардам берүү, алардын билим жактан, граждандык баягы катышуусу жактан өркүндөтүү. Мисалы атап кетсек, биз аябай көп ажырашкан кыз келиндер менен иштегенбиз. Алардын балдарынын күбөлүгү жок, алимент ала албай, пособияда чегере албай кыйналып жүргөндө биз келгенде биз аларга жардам бергенбиз, балдарына күбөлүк алып бергенбиз. Үй бүлөлүк зордук, зомбулуктан жапа чеккен аялдарга дагы жардам берип келе жатабыз. Үй бүлөлүк зордук, зомбулуктан жапа чеккен аялдардын көпчүлүгү мына ошол эрксизден турмушка чыккан, эрте турмушка чыккан аялдар деп дагы айтып келатасыздар да. Эрте никелешүүнүн кесепеттеринин бири биринчиден кыз бала баягы психологиялык жактан өнүкпөгөндүктөн, турмушка даяр эместиктен, тиричиликти улап кете албагандыктан үй бүлөдөгү конфликттерден улам үй бүлөлүк зордук, зомбулук чыгат. Күйөөсүнө жакпайт, күйөөсү ура баштайт, кайненесине жакпайт, кайненеси аялың жарабайт, иш кылбайт дегендиктен үй бүлөлүк зордук, зомбулук менен коштолот эрте никелерчи. Ошондуктан жаш кыздар өзүнүн укуктарын коргой билбейт, аябай баягы урган күйөөлөрүнөн аябай коркушат дагы, кимге айтышын дагы билбейт да. Ошондуктан эрте никелешүүнүн кесепеттеринин бири үй бүлөлүк зордук, зомбулукка алып келет. Кыз бала күйөөсүнөн эле эмес, мисалы кайын журтунан дагы психологиялык баягы басымга тушугушат. Мен билгенден ушул психологиялык басымга, аябай жаман сөздөргө алынган келиндер аягы суицид менен аяктаган учурлар менен дагы биз иштегенбиз. Жакшы, ар бир аял өзүнүн бактылуу сезип гана жашоосу керек деп бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайлам да. Чоң рахмат келип бергениңизге. Сиздерге дагы чоң. Кадырман теле-көрүүчүлөр, ушуну менен ШТРИХтин бүгүнкү чыгарылышы да соңуна чыгат. Үй бүлөлүк бүтүндүк бул албетте баарына маанилүү, андан да маанилүүсү мамлекеттин, деги эле дени сак мамлекеттин дүптөлүүсү. Ал үчүн баарыбыз өз кезегинде туура кадам таштап, салымыбызды кошолу.